салмастарбы. Мен юристке суроом бар эле. Мисалы, балдарга эмдөө жүрөт. Ошол учурда албай калгандар дагы балдар болот. Ал эми эмдөө албаса балдарды окууга, мектепке окутпайт экен. Ошол мыйзам барбы ушундай? Ошол чынбы? Ошол жөнүндө кичине маалымат берип кетесиз. Сурооңуз түшүнүктүү. Эгерде эмдөө албай калган болсо, аны ошол өзүнүн кайсыл жерде жашаган болсо, ошол жерге кайрылса, медициналык мекемелерге ал жерден эмдөө алганга укугу бар. Ал эми мектеп боюнча бул жерде мындай да бир билим алуу укугунан ажыратылбайт эч ким. Бардык жарандар Кыргыз Республикасынын бардык балдары мындай билим алууга укуктуу. Демек, ал эмдөө билим албай калуусуна мындай негиз боло албайт. Бирок ошого карабай мектепке берилүүчү документтердин арасында демек атайын справкалар, медициналык справкалар алып барып тапшырыш керек. Ал справкалардын арасында ошол эмдөө алгандыгы боюнча дагы справкалар такталган. Эмне себептен? Себеби дегенде бул эмдөө жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча колдонулат. Ошондуктан бул жерде жугуштуу оорулар чыгып кетүүсүн эми бардык класста көпчүлүк окугандыктан, ошондуктан мындай эмдөөгө сөзсүз түрдө берүү жагын мен мындай сунуш кылат элем. Бүгүнкү күндө эмдөө алгандардын демек баш тартуулар көп кездешет албетте. Жазуу жүзүндө өзүнүн ата-эненин макулдугун алып, анан эмдөөдөн баш тарткан учурлар дагы жок эмес. Бирок ошол эле учурда ошо тиешелүү мындай медициналык карта деп коет, ошол медициналык карта алып, демек эгерде бүгүнкү күнгө чейин эмдөө алынбаган балдарды кайрадан барып, ошол медициналык мекемелерге кайрылсаңыздар, сөзсүз түрдө мындай эмдөөдөн өткөрүшөт. Биринчи класска кабыл алууга төмөнкү документтер топтому керек. Ата-эненин мектеп мүдүрүнүн атына жазган арызы, F26, F63 үлгүсүндөгү медициналык карта, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, ата-эненин бирөөсүнүн паспорт көчүрмөсү, баланын жашаган жерин тастыктаган документ. Мектепке кабыл алуу учурунда баланын ден соолугунун абалы тууралуу маалым кат.